Акчаны дааратканага ыргытып, Ошто милициянын подполковниги жана майору кармалды. Милиция кызматкерлери 300 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалышты. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка ылайык Араван райондук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматтын уруксат берүү системинин инспектору, милициянын подполковниги жана Ноокат райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүсү, милициянын майору тергөөгө чейинки текшерүү иштерин оң жакка чечип берүү үчүн жарандан аталган сумманы талап кылган. Кармалган учурда шектүүлөрдүн бири каршылык көрсөтүп акчаны жок кылууга аракет кылып, анын бир бөлүгүн дааратканага ыргытып жиберген. Алар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилишти. Атайын кызмат учурда бул кылмышка тиешеси болушу мүмкүн болгон башка адамдарды аныктоо иштери жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Камчыбек Ташиевдин орун басарынын атын жамынып, $46 000 алдашкан. УКМК төрагасынын орун басарынын атын жамынып, жаранга карата козголгон кылмыш ишин токтотууну убада кылышкан. Шектүүлөр жарандын $46 000 ээлеп алышкан. Кармалган алты жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. УКМК мамлекеттик органдардын жетекчилеринин аттарын колдонуу менен мындай мыйзамсыз аракеттерди жасоону жана жарандарды адаштырууну көздөгөн адамдар белгиленген тартипти жана колдонуудагы мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке тартылаарын билдирет. Мен кызым кандай кыйнасы, ошондой кыйнасын. Байкуш кызым жок, байкуш кызым алып жоктой болгон кызым. Айсулууну өлтүрүүгө шектөөнүн мурдагы жазасын жеңилдеткен судьялар камалды. Буга чейин ички иштер министрлиги 17 жаштагы Айсулуу Мукашеваны зордуктап, мыкаачылык менен өлтүрүүгө шектелген Кумарбек буга чейин кылган кылмыш үчүн алган жазасын жеңилдетүү үчүн жактоочусу аркылуу сотторго акча бергендиги тууралуу айтканын маалымдаган. Кумарбек жана анын жакын туугандары жасаган оор кылмыш үчүн тийиштүү жазадан тартылуудан кутулууга мүмкүндүк берген коррупциялык схеманын бардык жагдайларын толук ачып, кеңири маалымат беришкен. Топтолгон материалдардын негизинде жактоочу кармалып, ага карата бөгөт коюу чарасы камакка алуу түрү тандалып алынган. Судьялар кеңеши шектүү Кумарбектин ишин караган судьяларды жана прокурорду кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү тууралуу сунуштаманы колдогон. 1-май райондук сотунун чечими менен айыпталуучуларга карата камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалып алынды. Тергөө иштери уланууда. Мен кызым кандай кыйнасы, ошондой кыйнасын. Байкуш кызым жок, байкуш кызым алып жоктой болгон кызым. Райондук суд 12 жыл бергенден кийин кантип кайра 7 жылга акча беришти да. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. 17 жаштагы Айсулууну зордуктап, мыкаачылык менен өлтүрүп, кыргызстандыктарды дүрбөлөңгө салган зөөкөр Кумарбек Абдыровдун үстүнөн тергөө жүргүзүү учурунда ал ушул сыяктуу көптөгөн кылмыштарды кылгандыгы, башкача айтканда 6 жабырлануучу жаш кыздардын курмандыгы бар экендигин көрсөтүп берген. Маркумдардын жансыз денелерин Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун аймактарындагы ээн жерлерге таштап кеткендигин тастыктаган. Бирок Кумарбек Абдыров тарабынан жасалган кандуу киши өлтүрүүлөр 2015-жылы эле токтошу мүмкүн эле. Ал кылмыш учурунда 21 жаштагы А аттуу жаш кызды өлтүрүүгө аракет кылган деп милиция кызматкерлери тарабынан кармалган. Бул учурда Кумарбек кызды таш менен уруп өлтүргөнүнө көзү жетип, сөөгүн каналга ыргытып жиберген. Бирок А аттуу жаш кыз кереметтүү жол менен аман калып, ички иштер органдарына кайрылып, кылмышкерди таанып, тастыктаган. Ал ошол коркунучтуу кылмыштын бардык чоо жайын айтып бере алган. Кумарбек Абдыровдун күнөөсү тергөөдө толук далилденип, анын кылмышы Октябрь райондук сотуна өткөрүлүп, киши өлтүрүүгө аракет кылгандыгы үчүн 12 жылга эркинен ажыратылган.
2016 жылы Кумарбек Абдыровдун тарапташтары биринчи инстанциядагы соттун чечимине нааразы болуп, Бишкек шаардык сотуна кайрылышкан. Ишти соттор коллегиясы Сания Бранчаева, Жаңыл Мамбеталы жана Кайсын Абакировдор караган. Бул иш боюнча прокуратура тарабынан мамлекеттик айыптоочу катары Дилара Мамбетова катышкан. Аталган соттор жана прокурор ишти кароо учурунда Кумарбек Абдыровдун жактоочусу Сагын Жунусовдун ортомчулугу аркылуу акчалай сыйлык алышып, мыйзамдарды бузуу менен Кумарбек Абдыровго берилген жазаны жеңилдетишкен. Натыйжада соттордун чечиминин негизинде ал 3 жылдан кийин кайра эркиндикке чыгып, өзүнүн кандуу ишин уланта берген. Мына эми 2025 жылдын күз айларында дагы бир өтө оор кылмышы үчүн кармалган жана кылмыш жазасынан качып кутула албастыгын билгенден кийин Кумарбек Абдыров жана анын жакын туугандары коррупциялык схеманын бардык жагдайларын толук ачып, кеңири маалымат беришкен. Бул схема сот бийлигинин айрым өкүлдөрүн жана прокуратура кызматкерин сатып алуу жолу менен ишке ашырылганы анык болду. Район суд 12 жыл бергенден кийин кантип кайра 7 жылга акча беришти да. Как раз ошондо деген карындашым уже срочно үйлөнүп, турмушка чыгып дейт. Потом ошо свадьбасына калыбына деп ошо $10,000 берди деген да. Апамчы. свадьбанын калыбына $10,000 берди. Потом ошол акчаны эле полный эле тигиге бериптир да, короче. Адвокатка, адвокатка эмне үчүн берди? Услугасынабы же? Ошо адвокат ошо айтыптыр, ошо сот менен силерге берем деп айтыптыр. Сиздин көрсөтмөңүз боюнча Сагын аттуу адвокатка гонорар катары башында $1,000 берипсиз. Экспертизага деп келип чыгартуу долларын. Дагы максатын сурабай 60,000 сом жана 80,000 сом алган дедиңиз. Айтыңызчы, максаты суралбай калган акчаларды адвокат каяка жумшашы мүмкүн эле? Башында айтканда мен эме кылып аракет кылам, силер менден менен мындай демектен канчатына суроолорду бербегиле. Ошо мен айтканда эле ошол акчаны берип тургула деп айттым. Ошентип, адвокат Сагын Жунусов аркылуу мамлекеттик айыптоочу прокурор Дилара Мамбетова жана Бишкек шаардык соттору Сания Бранчаева, Жаңыл Мамбеталы, Кайсын Абакировдордон турган коллегиясы коррупциялык кадамдарга барып, кылмышкердин жазасын жеңилдетишкендигинин натыйжасында коркунучтуу трагедия болуп, жаш өспүрүм Айсулуунун өлүмүнө алып келген. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган, башынан 3 жолу операция болуп. Азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен улум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам, балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ошо балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу топко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон, мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам тичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбатка деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги эдин салам дегендерден. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат.
өзүмө таандык ал дагы, өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.